Respublikası'nın Ulusal Ticaretçiler Sayısı'nın bir mücadele. Бүгін Ала-Арча резиденциясында президент Садыр Жапаровтың эгемендүүлүк күнүнө карата чыгарган жарлыгына ылайык республиканын интеллектуалдык потенциалын жогорулатууга кошкон салымы үчүн өз кесибинин мыктылары сыйланууда. Ар бир доордун өз каармандары болгон сыяктуу соңку тарыхта Кыргызстан башынан кечирген сынаак учурларда мекенчил инсандарыбыз чыкты. Айрыкча бүгүнкү доордо Герт башынын жакындарынын тар чөйрөсүнүн гана камын жебей, көртүрлүккө моюн сунбай, өзүм дебей, өлкөм деп иштеген мекенчил инсандарыбыз мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн ар кыл тармактарда өзгөчө эмгек сиңирип, ата журтка берилүүнүн үлгүсүн көрсөтүп келе жатышат. Биз баарыбыз албетте ар кандай тоскоолдуктарга карабай, чыдамкайлыгын, сабырдуулугун, жаратмандыгын көрсөтүп, өлкөнүн алдыга жылышына бараандуу салым кошкон каармандарыбызга суктанабыз, алар менен сыймыктанабыз. Мындай мекендештерибиз кийинки муунга, жаштарга чоң түрткү, дем күч болуп алдыга умтулууга жетелейт. Бүгүнкү сыйлык тапшыруу аземине республиканын 7 дубанынан келген өз кесибинин 250-ге жакын мыкты адистери келип катышты. Алардын арасында эл эчак басым берип койгон, бирок буга чейинки мамлекет башчыларынын жүргүзгөн саясатына көз карашы туура келбегендиктен улам, аларга убагында сыйлыктар ыйгарылбай калган. Бул жолку сыйлык ээлеринин артыкчылыгы да ушунда десек болот. Анткени электен өткөндөр тыкыр иликтенип, баардык кесипкөйлөргө бирдей мамиле жасалганда. Жогоруда сөз болгондой, сыйлык ар тармактын даана кесипкөйлөрүнө ыйгарылды. Алардын арасында Талас облусунун Манас районундагы Покровка айылынан келген Туратбек Мазиев да бар. Каарманыбыз улуттук кыргыз күрөшүн өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн мамлекет тарабынан сыйлыкка татып олтурат. Мен де көп жылдан бери эмгектенип, улуттук кыргыз күрөшүн өнүктүрүүгө, өстүрүүгө салымды кошкон адаммын. Кыргыз күрөшүнө боюнча Кыргыз Республикасынын биринчи абсолюттук чемпиону наамын 74-жылы 17 мартта алганмын. Эмки жылы Кудай кааласа 17 март 74-жылы биринчи абсолюттук чемпион болгонумдун 50 жылдык марекеси. Жыл сайын мен намымда Мазиев Туратбек Абдыкадыр уулу атындагы улуттук кыргыз күрөшү боюнча республикалык эл аралык байгелер өтүп турат. Ал эми Токтобүбү Усупбаева эмгек сиңирген дарыгер. Өмүрүнүн 58 жылын кургак учукка каршы күрөшүүгө арнап, бейтаптарды оор илдеттен айыктырып келген. Эми мынтип түйшүктүү эмгегинин акыбети президенттик сыйлыкка татып олтурганына кубанып турган чагы. Мен протуберкулездің учрежденияға иштегеніме 58 жыл болған. Анан кейін эми ошо жалаң бир жерде иштеп, мен де трудовой книжкамда бардык болгон 4 гана запись бар экен. Принято, назначено главврачом, переведен на за отделением деп. Анан ошо 58 жыл иштегеним үчүн ушундай тяжелый недуг туберкулез оору менен күрөшүп, колман келген аракетти жасап, талай кишилерди айыктырып, жумуш ордуна которгоным үчүн сыйлык кылып берип атышса керек. Бул сапар маданият чөйрөсүндө эмгектенген чыгармачыл инсандарга татыктуу болгон наамдар да ыйгарылды. Алсак Доор фольклордук ансамблинин солисти Каникей Раймалиева даңк орденине татса, Арсен Омралиев атындагы Бишкек драма театрынын кызматкери Айзада Сапиянова да ардак грамотасына арзып, маңдайы жарыла кубанып турган чагы. 28 жылдан ашып калды, жумуш иштегенде ошол ырчылык өнөрдө кызматты аркалаганыма. Сыйлыкты чындыгында күткөн эмесмин, абдан кубанычтамын. Ушул биздин эмгекти баалап берип атканына өтө толкунданып, кубанып турам. Мен үчүн аябай бүгүн жагымдуу, абдан толкунданып турам. Эң негизгиси кайсы кесиптин ээси болбосун, адамдын эмгектенип, анан ошол эмгеги бааланганда андан ашык бакыт жок деп ойлойм. Бардык сыйлык ээлерин сыйлыктары менен чын дилимден куттуктайм.
ак жолтой сыйлык болсун, анан кыргыз элинде айтып коет эмеспи, ургачы болсун деп, дагы алдыга кадам шилтеп, көптөгөн жакшы иштерди кыргыз эли үчүн жасашсын деген тилектемин. Кезектеги каарманыбыздын мекенге кызмат кылуудагы эмгеги зор. Ал Ош облусундагы атайын операциялар отрядында 15 жылдан бери кызмат өтөп, өлкө чек арасын коргоодогу көрсөткөн эрдиги үчүн эрдик медали менен сыйланды. Операциялар отрядının kız çağırıyor. Ош областында мен атайын операциялар отрядында 15 жылдан бeri кызмат өтөйм. Мен Баткен областында ок жеп калгам. Анан ушул бул жерге эрдик медальга чакырышты мени. Мен бул батырлыкты негизи ислам дининден үйрөндүм. Бул башкы кол башчыбыздын мынтип сыйлаганы дагы биздин келечек муунга мындай стимул болот деп ойлойм. Ыраазычылык билдиребиз. Салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземи 2 бөлүктөн туруп, күндүн 1 бөлүгүндө 170тен ашуун кесипкөй адистер сыйланды. Эскерте кетсек, бул иш-чара президент Садыр Жапаровдун эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын баатыры артыкчылык даражасын ыйгаруу жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндөгү жарлыктын негизинде ээлерине тапшырылды. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.